Эскерте кетсек, достор, музыка телеканалында түз эфирде сону шоу программасы ал эми биз улантабыз. Ооба, студиябыздын коноктору келип калган учуру жаркыраган эгиз тумарлар. Алардын бири өзгөчө үндүн ээси, кыргыз эстрада ырчысы, жылдызы Курал Чокоев жана ошондой эле анын жанындагы супсулуу айым. Бул дагы болсо чоң бир эң жакшы үндүн ээси экенин жакында гана далилдеди жана ошондой эле мыкты комузчу Чолпон Мелисбекова. Сонун бар. Манайыңыздар кандай? Эң сонун рахмат. Манай сонун. Кыргызстанда сиздерди көрүп жаткан жалпы телекөрүүчүлөр менен амандашып алсаңыздар. Жалпы кыргыз калкыма, калкыбызга деп обобщать айтып коеюн. Жалпы ушул музыка каналынын көрөрмандарына биз жалындырсак салам жолдойбуз. Биргемин мен Кудайга куралбайт эмен. Ар дайым Курал мырза ошол турат. Мындан кийин. Жакшы, өтө сонун болуп келип калыптырсыздар, образдарыңыздар өзгөчө. Анда дароо эле эгиз тумар тууралуу сүйлөшсөк. Биринчи сунуштушкан күндү эске салбайлыкпы? Негизи биздин таржымабыз мындай болду. Башынан мен башка напарницам башка болчу. Анан эмнегедир ал кол бошобой калдыбы же коркуу сезимдери болду. Аягында ушу проектке катышпайм деген билдирди дагы. Анан Чолпондуку дагы башка ырчы болчу. Анан ортодон Чолпондун да ырчысы катышпайм деп жооп бергенден, меники дагы катышпайм дегенден экөөбүздү бириктирип койгон болчу. Чолпон менен илгертен таанышпыз. Бул кичинекей кыз болчу. Кичинекей кыз болчу. Чоңоюп калыптыр. Курибайка деп артынан ырчып жүрчү элем консерваторияда окуп жүргөндө. Көп фестивалдарга барганбыз чогуу. Анан мамилебиз дагы жакшы, аябай биргелешип ушул проектте шоу көрсөтөлү деп чечтик. Өзүм байкем да. Абдан сүйүндүм, мен дагы ошол Куралбайке айтып кеткендей, мен дагы ошол бияка чакырылып келгенде, бул жака ошол жарнама тартыла турганда келдик да, келсек мен ошол башка напарнигим мага окшогон, тыпырайган, миниатюрный жашынакай бала болгон болчу да. Жашынакай бала. Азыр жөкүрдүм аябай болбой калды дегенде. Мага окшогон аябай жашынакай бала эле. Анан ошо тилекке каршы өзүнүн бир жагдайларына жараша сынакка катышпай калып, анан ошол эле учурда Куралбайкенин дагы келбей калыптыр жанындагысы. Анан экөөбүз кошулуп калдык кандайдыр бир себептер менен. Мен абдан сүйүндүм. Кудай Жакшы, демек сен да жалгыз, мен да жалгыз. Кел чогурдайлык болду. Ооба, ошентип кокустуктан кошулуп калдык да. Демек көп убакыттан бери тааныштырбайсыздар. Канча жыл? Адашпасам бир 10 жыл болуп калды окшойт, 10 жылдан ашты. Андан көп. Мен мектепте окуп жүргөн кезде эле немеге Астанага бир поезд менен барып, конкурска барганбыз, Астана Шабыт деген конкурска барганбыз. Ооба. Ал жактан канчанчы орун алдың эле? Мен албай келгем. Аябай бир приз зрительских симпатий деген сыяктуу. Аны мен алып кеткем. Ооба, приз зрительских симпатий алган. Мен болсо биринчи орун алып келгем. Жакшы ийгиликтерге жетишпегенде ошондон кийин эле тааныш болуп, анан далай конкурстарга бардык, далай мамлекеттик иш-чараларга бардык. Ошондон тааныш болуп жүрүп, ошо насип экен. Буюрса ошол эгиз тумар проектинде, долбоорунда чогуу биргеликте азыр кандай бир чыгармачылык изденүүлөр Куралбайке менен ырдап калам деп. Демек, билүүңөр менен түшүнүштө көйгөй жок турбайбы? Көйгөй жок негизи. Болуп калбаса экен эми. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Биринчи өрөөбүздө аябай оор тандап алган экенбиз. Анан убакыт да тар болду. Сөзүн жаттаганга дагы үлгүрбөй калдык. Бирок эми болгон тажрыйбабызды салып ошол ырды аткарганга аракет кылдык. Аябай сонун. Зарканда деген ыр, Аскат Жетиген деген мырзага таандык. Сонун. Биз да өз кубанып калдык ушул ырдаганыбызга, бирок кичине баягы жерден убакыт тар болуптан жакшы дайындалбай, сөздөрүн унутуп, бирок боло берет. Куралбайке эң негизгиси мындай жүрөктөн аткарылды. Биз байкасак Чолпон айым өзгөчө берилип алып эле жүрөктөн чыгып ырдаптыр да. Мен да көрдүм да буга чейин. Көздү жумуу, Жок, мындай болду. Мен көзүмдү ачсам, текстин унутуп коёттум. Чындыгын айтканда, чын эле ошондой болду да. Мен эми ыр жагында опытым жок да, опытым чындыгында аз. Мындай караоке жактарга барганда ырдап коесуң, бул башка, таптакыр башка экен. Ал эми түз эфирде, түз эфир, жандуу үн, анан ушунчалык сени канчалаган адам комузда ушунчалык укмуш ойнойсуң, эмнеден коркуп
коркосуң дешет да. Ал эми мен комуз менен чоңойгом. Мен 6 жашыман бери мен 20 канча жыл болду, ал менен чоңойгом, ал жактан коркпойм мен. Ал эми бул жака вокал жагына келгенде чындыгында мен үчүн өтө мындай күтүлбөгөн жерден дагы болду да. Анан репетиция эртең конкурс деген күнү, таанышуу деген күнү сахнада биринчи жолу микрофонго эми бысмылда деп ырымды баштаганда эле болду, текст жок. Өчүп кетти. Таптакыр өчүп кетти. Таппай калдым текстинди. Же эстей албайм. Биз кечке дайынданып, сөзүн жаттап сону мынардай иштеп туруп, бирок мен дагы жаш балача эле толкундандым. Мен көп тажрыйбам күчтүү. Көп конкурстарга катышкам, концерттерден деле көптөн бери баягы толкундануу сезим жоголуп кеткен болчу да. Кайка чыкпайын, уверенно билем, өз ишим билем, аткарып кетип калчумун да. Бунусунда болсо бир күн мурун кандай бир толкундануу сезимдери болуп, баягы ушуну сагынып турмун да көрсө. Чыгаардын астында да толкунданып, калтырап, сөзүн унутканда ошондон кандайдыр бир ностальгия тартуулап атат бул конкурс. Жаштык кездеги сезимдер келген турбай кайра баштайт. Кайтарып келип атат да ошол учурга. Бул баягы өтө кымбат баа жеткис нерсе да. Учурлар ушул толкундоо дегенчи. Чыгармачылык толкундоо. Баягы айтып атпайсыздарбы, убакыт аз болду деп. Жалпы ушул ачылышына Эгиз Тумардын канча убакыт даярдандыңыздар? Бир жума мурун билгенбиз, анан камданып баштадык, ошо бир жума мурун эмес, бир жума деп кое берели. Бир жума мурун экөөбүз чечишип, анан кайсыр дырдайбыз болуп, ардан 2-3 күн өтүп кетти. Анан бир күн калганда келип микрофон кармап ырдап көрдүк. Эртеси күн дагы конкурс башталганга чейин ырдадык. 1-2 күн дайындадык. Экөөбүз чогулуп даярданганыбыз 2 күн болду да. Мен ошо бир жума мурун бизге айтылгандан кийин эле текст жаттай баштадым. Анткени мен үчүн текст жаттоо бул өтө кыйынчылык алып келет эле да. Анан текст жаттап мен эрте баштадым. Микрофон кармап сахнага чыгып ырдай турган учурубуз 2 күндүк убактыбызды алды. Жакшы. Ал мен ойлойм, 2 күндө эле ушундай сонун ырдап чыктыңыздар. Бир жума болсо вообще эле окумуш болот го депчи. Демек бул 6-чы күнү өзгөчө бир. Бул 6-чы күнү Кудайым буйруса биз французча ырдайбыз. Сөзүн жатташ кыйын, эми чолпон биринчи жолу ырдап атат, мен ырдап жүргөндөр. Французча если tu n'existes pas деген ырда, ат эле бир башкача да айтыш кыйын. Негизи француз тили өтө кыйын тил. Ошон үчүн өзгө кандай бир мындай чоң бир барьер болсун деп, чоң испытание болсун деп, ошолорду тандап, анан сахнада бир шоу көрсөткөнгө аракет жасайбыз буюрса. Демек, буга чейин эфир сыртында айткандай, Чолпон айым жана француз шапкасын кийип алып турбайсызбы өзгөчө? Буюрса. Азыр ойлонуп атам, каяктан тапсам андай шапканы. Неме, даярдыктар катуу болду деди. Сиз дагы даже ыйлады деп да уктук. Эмнеден улам ыйладыңыз? Эмне болду? Чындыгын айтканда, ошол күнү өзүмдүн көңүлүм жок болчу, өзүмдүн башка көйгөйлөрүм менен жүргөн болчумун да. Андан кийин ошо репетиция чыгып, жаңы айта кетпедим, микрофонду алып, анан ырдап баштаганда эле текстим туман болуп кетти. Жок, эчтеке текстимди эстей албай койгондо, ошого да ызаланып кетип, ошол түрткү болуп кетти да. Андан кийин менин ыйлаганым бул эртең ушундай жоопкерчиликтүү күн болуп атса, мен уят кыламбы? Мен канчалаган адам мага ишенип атса, мен ошол ишеничти актабай каламбы деп ызаланып кеттим. Ошол түрткү болду, бирок башка дагы көйгөйлөрүм бар болчу да. Анан бул чындыгында өтө жоопкерчиликтүү чоң сынак болот деп айтсам болот. Мен үчүн. Ошондуктан мен үчүн деле. Эмкисине мен ыйлам деп. Эмкисине мен ыйлайм. Бирок ошондон кийин мен абдан даярдандым. Бир күн калса дагы баардык сабактарым, жумуштарым баарын жыйыштырдым дагы, өзүмдүн бир комнатага кирип алып, бир бөлмөгө кирип алып, элестетип, мындай визуализация кылдым да, чындыгында отурушат, монтип ырдап атам деп өзүмдү элестетип, чындыгында даярдандым. Анан ошол себептен мындай сөзүмдөн адашпай ырдаңга аракет кылдым. Сахнадан ырдап атканда, репетиция убагында көзүмдү ачсам, чын эле текстимди унутуп коёттум. Анан көзүмдү жумсам, элестетип ырдап аттым да, эмнеге? Ошо мага көбүрөөк жардам берет. Бул да болсо сиздердин чоң бир жоопкерчилигиңиздер болду. Дал ушул жоопкерчиликтин аркасында албетте керемет аткаруу болду десек болот. Анда келиңиздер, биргеликте дал ушул сиздердин аткарууңуздарда болгон зарыкандарына күбө болсок.
Түз эфирде сонушу программасы уланууда, ал эми дал ушул эгиз тумар долбоорун аришемби күнү улуттук 1-каналдан жана ошондой эле музыка телеканалынан 19:30 өткөрбөй көрүңүздөр. Достор, ал эми биз эфирибизди улантабыз. Деги эле сонун чыгарма болуптур. Өзгөчө ушул чыгарма жөнүндө кеп кылсак, эмнеден улам ушу зарыкканда аныгырдап калдыңыздар? Чоң рахмат. Кичине уялып кеттик окшойт э. Сөздөрүмдү унуттук. Буга чейин особенно көрө элек болчумун. Сыртымданчы. Азыр уялып кеттим. Негизи жакшылап дайынданып, соңку чыгарма. Буну татыктуу аткарыш керек болчу. Биз авторунан кечирим сурайбыз. Бирок кийинки учурларда эгерде ырдап калчу болсок, мындан да соңку ырдап беребиз буюрса. Негизи Чолпонду тандабызбы? Ушу зарыккандан ырдайлычы, сонун ыр, анан азыркы учурда аябай актуальный, популярный болуп аткан ыр. Кошулса керек Чолпон. Аскат Жетиген деген мырзага таандык атпайбызбы, автору. Мен Аскат менен көптөн бери мындай дос мамилебиз бар да. Анан ушунчалык чыгармачылыгын сыйлайм. Анан ушул автордук чыгармаларын жазып, чыгарып, анан ошол Telegram баракчасын ачып, мага бөлүшкөндө, анан ошондо ырларын угуп, ошол жактан абдан бир ар бир ыры өзгөчө, сөздөрү дагы, обондору дагы чындыгында бир башкача да, эгер ошонун ырларын угуп көрсөңүздөр. Анан мен ушул ырын, эки ырын абдан жакшы көрүп, жактырып калган болчумун. Анда бул ыр такыр популярдуу боло элек болчу, мында эч жакка көп чыга элек болчу да. Жаңы угуп, мен сүйүп угуп жүргөнүмдө. Бирок ал кезде ырдачу эмесмин, мен андай опытым жок болчу. Анан бир куплетин жаттап эле, эң биринчи куплетин жаттап эле комуз менен ырдап көрүп, өзүмдүн баракчама салгам, комуз менен бир куплетин. Анан ошондо аябай көп элге жагып, көрүүчүлөр көп болуп, неме кылганда, анан ошондон кийин ошол ырды аябай жакшы көрүп калгам. Чындыгында мындай жүрөгүмө, көңүлүмө жаккан ыр болчу да, жакшы көрүп жүрүм. Бирок бир эле куплетин билчүмүн. Анан бирок кыялданчымын. Анан эмнегедир бул долбоор мен жумуштан келгенде жолдошум айтып калды, сени бир долбоорго жазып койдум, ошого катышасың депчи. Мен макул деп, долбоорлор болуп турат, анан көп көңүлүм алган эмесмин, бирок бул ушундай чоң сынак экенин мен билген эмесмин. Мен бияка жолдошуңуз жазып койгон. Жолдошум жазган болчу. Анан бияка келип, ошол жарнамага келип катышканда ошондо билдим бул ушундай чоң сынак экенин. Анан мени болгону да ушундай чоң сынакка вокалдык жакабы деп чалкаман кетип, анан кийин ошондо ыр тандоого туура келгенде эмнегедир ушул ыр эң биринчи оюма келди да, эркин тема дегенде эле. Анткени болгон билген бир ырым ошол экен депчи. Анан дароо макул болду Куралбайке. Негизи деген Куралбайкеге бердим да, сиз ырчысы, сиз тандаңыз. Кайсы репертуарларды ырдайлы дегенде Куралбайке өзүнүн оюн айтты. Анан эмнегедир мен ушул ырды кыпчып туруп алдым да, бирок ошону ырдайлычы, аябай жагат десем, Куралбайке дароо жактырды дагы, ырдайбыз деди. Эгерде биз оңоюна кашчу болсок, биз ырдап жүргөн ырды ырдап коймокпуз да. Ооба. Анан бул ыр бизге кандайдыр бир жаңы испытание болду да. Сыноо болду. Сыноо болду, өтө чоң сыноо болду. Сөзүн да жатташ. Анткени өзүңүздөр уксаңыздар, сөздөрдүн түзүлүшү баягы көнүдүк, биз көнүп жүрүп, угуп жүргөн ырлардай эмес да. Бул чыныгы тарыхы бар. Башкача ыр. Тарыхы бар. Сөздүн түзүлүшү дагы, обону дагы. Анан эмнегедир ушу мээге жатпай койду да. Сөздөрү дагы кичине каткалаңыраак, бирок кыргызчаттанган сөздөр да. Ошол кичине кыйынчылык мен үчүн туудурганы бул сөз жаттоош болду. Мелодиясын, ырдын өзүнүн вокалдык диапазондору мен үчүн ыңгайлуу болду. Сөз жаттаган жагынан мээме билбей койду да такыр. Ошол учурдан пайдаланып, ошол авторго, Аскат Жетигенге жана ошондой эле бизди колдогон Сурамбайкеге да рахматыбызды айтып кетсек. Ыраазычылык билдиребиз, өзүнүн аранжировкасын берип. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Келиңиздер анда ошол түз эфир болуп жаткан, жандуу аткарып аткан учурда сезимдериңиздерди айтпайсыздарбы? Мисалы, Чолпон айымдын колу титиреп, микрофонду кармап атканда, Курал мырза сиз сөзүңүздү уnuttуп. Күлкүнчтүү ситуация. Биз дайынданып атабыз, сон болот, Чолпон волноваться этип атат. Мен билем, калчылдап, мен буну сон болот, баары сон болот деп успокаивать этип. Анан сахнага чыгып туруп ырдап атам мен, сон башталды баары. Анан экинчи куплетте баштап эле бажыр сөздү унутуп эле өзүн жоготуп Чолпонду карасам, Чолпон көздөрү тостойгон. Калчылдап калган. Ошон үчүн көзүмдү жумдум да мен. Мойнума алып, мен буну өзүм успокаивать этип атып, наоборот, сахнага чыккандан кийин калчылдатып ийдим да. Өзүңүз толкунданып барсаңыз. Өзүм толкунданып, буга да повод берип койдум да, толкунданганда. Көздөрүнөн баягы
эмне болот эми деген сыяктуу суроо пайда болду да. Анан кийин калтчылдап титиреп, мен болсо бер жакта эчтеке кыла албайм же сөзүн эстей албайм. Чоң бир ошол ситуация мен үчүн аябай күлкүнчтүү болду бир четинен аябай уялдым. Артист болуп ушунча тажрыйба менен ушунча жылдан бери ырдап жүрөм. Сөзүн унутуп калдым депчи. Чопанын астынан мен кичине баягы буну орусча билем. Мен бу ишенип атсам. Подать деп койдум. Куралбекке ишенип атсам мен. Мен жакты карады, эл биякта турат да. Болду, ошол боюнча жылда мен жакта карап. Анан мен Куралбекени карасам, мен адашып кетчүмүн сезип атам да, анан ошон үчүн элди карадым да көзүмдү чумуп ырдадым. Ага чейин эртең башталат деген күнү Куралбеке мени коркпо, эмне болуп атасың деп мени мынтип мага дух берип аткан болчу да. Мурун мен башымда ушундай окуя болгон, Рыскелди Осмонкулов экөөбүз экөөбүз Ойтобо деген ырды оркестр менен ырдамакпыз. Рыскелди эке, Курал, слова, сөзүн унутпа, Курал, сөзүн унутпа деп. Хорошо, Рыскелди эке, сон деп. 2-3 күн дайындалган сайын ушинтип айтып аткан. Анан сахнага чыгып, мен сон ырдасам, Рыскелди эке дагы мага окшоп сөзүн унутуп калыппы. Анан сөзүн ырдан дайдара дайдай деп койгон. Ойтобо жок. Жага алмай деген жапан куш деген дай дегенде мен аябай күлкүм келген да. Ошол учур өзүмдүн башыма келип түштү да азыр. Творческий ошол учурда аябай мындай күлкүнчтүү болду, анан аябай ошол эле учурда кыйын болгон учур. Ошол учурдан кийин бирок Куралбек мага сөз берди, дайынданабыз деп. Болду эми анда демек ишембеге даярдыктар катуу жүрүп аткан турган. Буюрса. Шоу кылабыз, шоу. Анда бир четин ачпайсыздарбы, кичине сыр болбосо? Ачпай эле болчу. Биринчиден бул французча ырдайбыз, французча, орусча кылып. Et je n'existe pas, dis-moi pour qui j'existerai деген ырды ырдайбыз да. Болду, шоу ушундай битти. Faire semblant d'être moi, n'être les couleurs. Курал мырза азыр толугу менен ырдап салбайсыз. Мен бул ырды билем сөзүнчө. Ошо абдан кызык ошондо Мен бул. жаттап жаткан учурдамын азыр. Сиз дагы французча ырдай турбайсыз демек? Буюрса. Бир куплет французча. Орусча аралаштырып. Орусчаны көбүнчө чопор дейт, мен болсо французча ырдайм көбүнчө. Кыртан баарын ачып салып турбайбы? Кызыктын баары сахнада болот. Токтотуп калбасаңыз. Образ, стиль. Эскертким келет. Биринчи чыгармаңызда аткарып атканда шляпаңыз жок экен. Ошо сурагым келип турат, шляпаңыз кайда калды? Баары таң калтырды болуш керек. Кечке эле шляпа кийип чыга берсем да таң калтыра албайм да, ошон үчүн шляпаны кийинки таптара калтырып атам. Финалга. Анда келиңиздер. Бул жөн гана ачылыш болду да. Эми алдыда дагы көптөгөн жакшы өзүңүздөрдүн талантыңыздарды көрсөтүп анан буюрса жеңип калсаңыздар 1 миллион сомду эмне кыласыздар? Бөлүшөбүз. Кандай пландар бар? Демек Курал мырза дароо эле клип тартат турбайбы? 1 миллион сомду биринчи таттуу торт же бир таттуу сон нерселерди алып үйгө алып барып үй бүлөм менен жууйм биринчиден. Мен 500 миң алам, мен алам да. Жакшы ырдасаңыз, тексттерин жаттап берсеңиз. 500 миң билбейм эмне кылат да, мен 500 миңди көрөбүз, Кудайым буйрса. Эми биринчиден ушу үй бүлөм менен барып майрамдайбыз. Калганын билбейм, ойлоно элекмин. Сизде кандай план болот? Албетте, мен дагы Куралбек айткандай үй бүлөм менен эң биринчиден. Ал эми мен бүгүн ошо ойлондум да, эгер ушунча жуптар катышып, бирок бир эле жеңүүчү болот экен да. Калгандарычы жүрөк ооруйтобу, канчалык аракет кыласың, даярданасың. Анан мен ойлоп атам, ошол эгер мен утсам, биз утсак, баарына бөлүп берем деп. Жок. Акыркы чыккан 3 жуппуз да, экөөнө бөлүп берем, кичинеден болсо да. Өзүңдүн дөлөгөн бөлүшүп бер. Абдан боору келип турбайбы ушунда. Эң негизгиси акча эмес, эми биз ошо финалга чейин жетсек деген ойдобуз. Анткени ар бир тур өткөн сайын изденүүлөр пайда болот да. Башкача номер жасаганга аракет кылабыз. Бул биз чыгармачылыгыбызга да чоң түрткү болот да. Мен үчүн ошол эң негизгиси. Анан акчаны утабыз ал турган нерсе. Жакшы айтат, чыгармачылык үчүн биринчиден бул абдан чоң түрткү болуп атат. Мен үчүн дагы абдан чоң. Кубанычтамын. Азаматсыздар, сиздерге дагы да ийгилик каалайбыз. Алдыдагы конкурстарда дагы мыкты өзүңүздөрдү көргөзүшүңүздөргө тилектешпиз. Анда эмесе убактыбыз аягына келип калыптыр. Сиздерге эркин микрофон. Келиңиздер. Чопа кел.
Чоң рахмат. Мен биринчиден ошол эгиз тумар долбоорунун негиздөөчүлөрүнө, ушул проекттин жалпы жамаатына ушунчалык ыраазычылыгымды билдиргим келип атат. Себеби дегенде айтып кеткендей, биздин чыгармачылыгыбыз үчүн биз эле эмес, көрүүчүлөргө дагы бир жакшы, жаңы, мындайча айтканда, жаңылык, жакшы долбоор болуп жатат десем болот. Биринчиден, экинчиден бул жандуу үндү пропагандалоо, бул дагы кыргыз эли үчүн мындай жакшы бир жылыш деп айтсам болот да. Анан биздин дагы мындан ары токтобогонго аракет кылып, дагы өскөнгө, дагы чыгармачылыгыбызды, фантазияларыбызды иштеткенге бир чоң түрткү жакшы нерселер болуп атат. Кошулам, сонун кыска нуска айталы дегенде. Мыйзамды колдойлу. Бул сонун нерсе, жанды ырдаса бары, чыныгы таланттар аныкталат, буюрса. Биз болсо татыктуу сонун чыгармаларды сиздерге аткарып шоу көрсөткөнгө биз милдеттүүбүз. Буюрса бары сонун болот. Ар бир ишемби күнү, ишемби күнү 7:30-да, 19:30-да муз каналын күйгүзүп, КТРК каналын күйгүзүп, кандайдыр бир ырахат алыңыздар. Анан бизди колдооңуздар. Колдооңуздар сөзсүз түрдө. Силер менен да бөлүшөбүз.